намаз тууралуу сүйлөшөбүз. Сухбетибиз намаз тууралуу болмокчу. Себеби бүгүн жөнөкөй мисалдардын бирин айтайын. Шамга кутанга барат, машарага катышат. Анан үйүнө келет, үйүндө өзү жыргап намаздарды окуп келип көңүлү тынч уктайт, бирок аялы намаз окубайт, кызы намаз окубайт. Өзү жыргап бешке кетип атат, айылда жүргөн кошунасы намаз окубастан кыйынчылыкта жүрөт. Өзү жыргап намаз окуп, жыргап рахат менен уктайт, бирок жанындагы аялы балышта жаткан, бир жаткан аялы тозокко карап кетип атат, намазсыз жүрөт, гусулсуз жүрөт, аны менен иши жок. Ошондуктан маани бере турган маселелерден болгондуктан бүгүн ушул маселени козгодук. Иншалла сухбетибиз бардыгыбызга пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адамды көрүп намаз окуп жаткандыгын, ал адам өтө шашты намазда, өтө баттык менен, тездик менен окуду. Рүкүдө дагы шашты, саждага барган учурда данды короздор, тооктор кандай чокуйт. Ошондой баттык, ошол сыяктуу деп мисалды келтирет да, ошол сыяктуу тездикте намазын окуп жаткан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал кишини көрүп туруп, эгерде ал адам өлсө, менин үммөтүм болуп өлбөйт дейт. Ошол кишини карап туруп. Чындыгында бүгүн шашып окуган намазы шашып окуган адамдарды мен дагы байкап калам. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах таппай каласың адамдардычы. Теспиге катышпайт, намазга катышпайт, Куранга катышпайт. Дароо туруп ордунан элдердин арасын бузуп, катышын билет да, мисалы үчүн. Катышыңды билсең аягына тура бер. Аягында элдерди кыжаат кылбасын, аягында оку намазды. Мисалы үчүн. Намазда шашпаш керек. Намазда канчалык зарлы иш болсо дагы шашпаш керек. Намазды туура окуш керек. Хушук менен өзүнүн сүрү болот намазды. Сиз бир президенттин алдында, депутаттын алдында турган жериңиз жок. Сиз Аллах менен мамиле кылып жатасыз. Аллах менен түзмө-түз. Ошондуктан намазда турган учурда шашпашыбыз керек. Сиз шашып бир жумушка шашасыз да, башка эмне үчүн шашасыз? Бир жумушка шашасыз, бирөө шаштырат айтор. Ошол шашкан жумушуңузду дагы оңго же солго кылып бүтүрүп бере турган ал Аллахтын өзү. Эгер оңго солго кылып бүтүрүп бере турган Аллахтын өзү болсо, ошол намаз аркылуу бүтүрөсүз да. Намазда суранасыз, намазда жалынасыз, намазда өтүнөсүз. Ошондой экен намазда шашпагын, сен шашкан ишти бүтүрө турган ал Аллахтын өзү. Шашып кайда барабыз? Бара турган жерибиз кабыр болсо, шашып кайда барабыз? Мисалы үчүн. Сахабалар, пайгамбарыбыздын тарбиясын алган сахабалар кандай намаз окуган? Ушул жерде бир хикая окуяны келтиргим келет. Бул Урва ибн Зубайр сахаба, пайгамбардын тарбиясын алган сахаба. Урва ибн Зубайр бутуна бир оору жугат. Ал оору башка денелерге да өтүп кеткенге чейин ошол учурдун дарыгерлери, врачтары бутуңузду кеспесек болбойт. Ал башка дене мүчөлөрүндө дагы өтөт, анда абалыңыздагы да оордашат, кыйындашат. Ошондуктан бутуңузду кеселе дейт. Эми азыркы врачтар, азыркы медицина тармагында наркоз берип туруп, андан кийин операция кылат, башка кылат, дары берет, укол саят дегендей. Ал учурда, ошол учурдун дарыгерлери мээңизден сергетип, акылыңыздан айнытып кое турган бир дарыны беребиз. Ошондо сиз ооруну сезбей, билбей каласыз. Андан кийин биз операция кылып, башканы кылып, бутуңузду кесип алып коебуз дегенде Урва ибн Зубайр, эгерде ал нерсе акылымдан айнытса, акылымдан ажыратып койсо денемди, ооруну билдирбей койсо, ал мас кылуучу нерсеңди ичпеймин. Анда эмне кылабыз? Оорусу катуу болот, чыдагыс болот, жан-жыдагыс болот. Анда эмне кылабыз деген учурда Урва ибн Зубайр, мен намаз окуп жаткан учурумда үстүмдө Аллах карап турат деп билемин. Артымда Малакул Маут, Азраил периште, сенин акыркы намазың ушул. Эгерде ушул намазды окуп бүтүрсөң, азыр жаныңды аламын деп туруп, аркаңда тургандай сеземин. Азраил периште артымда турат деп сеземин. Оң жагымда бейиш, сол жагымда тозок деп билемин. Жана өзүмдү кыл көпүрөнүн үстүндө тургандай сезип туруп, Аллаху акбар деп намазды баштаймын. Намаз баштаган учурумда мен бардык маселе, көйгөй, дүйнө, бардык нерсени унутуп намазга кирип кетемин.
Ошол учурда намазда отуруп, аттахиятта отурган учурунда бутумду кесиңиздер, мен эч нерсени баары сезбеймин дейт да. Маани берсеңиз кандай ыхлас менен намаз окуйт. Урва ибн Зубайр ошентип намаз окуйт. Аттахиятта отурган учурда дарыгерлер бутун кесишет, кесип алып коюшат. Бутун тигет, кандарын тазалайт. Урва ибн Зубайр, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах, намазын бүткөндөн кийин дарыгерлерге бутумду кестиңиздерби дейт. Кесилген бутун сезбейт. Кесилген бутун сезбейт. Кандай ыхлас менен намаз окуган, канчалык берилүү менен намаз окуган. Эми сиз өзүңүзгө суроо берсеңиз, сиз акыркы жолу чын жүрөктөн берилип, падушам деп коет го. Чын жүрөгүңүз менен, иманыңыз менен берилип, бардык көйгөн маселелерди артка таштап, унутуп, Аллаху акбар деп акыркы жолу качан чын жүрөктөн намаз окудуңуз? Ачыгын айтканда, качан окудуңуз? Урматтуу мусулман бир туугандарым, өзгөчө тахажжуд намазы, мисалы үчүн бардык элдер уктап атат, жалгыз сиз туруп намаз окуп атасыз. Ошол тахажжуд учурунда туруп намаз окугандар жер кырсыгы болгондо аман калып калышат. Себеби тахажжуд окуйм деп башка жерге чыгат, башка болот. Ушул тахажжуддун пайдасы өтө көп да. Тахажжудга турган учурда күнү менен сергек жүрөсүң да. Мисалы үчүн мен дагы тахажжуд окуйм. Тахажжуд окуган күндөрүм ар дайым сергек жүрөм, мисалы үчүн. Тахажжуд калып кетсе, ушул багымда калып кеткендей эле башкача сезиле берет да. Анан намазсыз көңүл ар дайым капа, кайгы, жүрөк бир тынч эмес да, айтор. Бирөөдөн карзыңыз болсо, ушул карзы көргөндө эле ушул качан сурайт экен, башка болот экен дей бересиз го. Ошол сыяктуу эле намаз калып кете турган болсо, же намаздын убакыты кичине кечиге турган болсо, бардык иш кечигет, бардык жумуш кечигет, бардык проблема ошол маселеде чыгат. Айтор жүрөк ордунда турбай турган болуп калат, качан сиз намазга берилип, намаз окуш баштаган учуруңузда. Чын жүрөк менен намаз окуган учуруңузда. Урва ибн Зубайрдын карасаңыз, кандай ыхлас менен намаз окуйт. Сахабалар деги эле кандай намаз окуган, буттары жара болуп кеткен, намазда тура берип өтө ыхлас менен намаз окушкан булар. Дүйнөнү кылган учурда дагы, акча тапкан учурда дагы, бизнес маселесинде дагы алдыга берген эмес эч кимди. Дүйнө турганда, дүйнө тапканда дагы 1000 жыл жай тургандай табышкан, ибадат кылганда дагы азыр өлө турганда ибадат кылышкан да. Чындыгында дүйнө маселесинде, акча маселесинде 1000 жыл жашачудай, үйдү дагы бетондорун астынан подвалдарынан берип, өтө жакшы кылып, кооз кылып, зор кылып, сонун кылып, мусулман башкаларга үлгү болуш керек. Үй курганда дагы бир гана немистерден үлгү алышыбыз керек эмеспиз. Өтө сонун Дейл Карнегинин китептеринен үлгү алышыбыз керек эмеспиз. Пайгамбарыбыз таза тыкан болгон, өзүнө бек болгон. Мусулман бир чактырган жеринен экинчи жолу чактырбайт. Жашаган учурда 1000 жыл жашай тургандай, ал эми ибадатты азыр өлө тургандай ибадатты кылып туруп, үйдү дагы өтө сонун кылып. Мисал үчүн да, урматтуу мусулман бир тууган. Ошого жараша аракет кылыш керек. Башты биз айткендер айтмакчы, келлени иштетиш керек. Намаз менен рахат алып, намаз менен жашаган сахабалар. Чындыгында бардык көйгөй маселени унутасыз да. Намаз болгондо сыгылуу, депрессия, стресс. Мусулман адамга негизи намаз окуп, таквалык кылып, мусулман болгон адамга негизи психологдун баягы кереги жок да андай адамдардын. Себеби намазы бар, бардык депрессия, стресс, бардык ой пикирлери артта калат, жамандыктар артта калат. Айтайын деген маселени, бул жашоо ушундай. Сиз бир нерселерди ойлоп сыгыла берсеңиз, көйгөй маселелерди, карзды, мурда алып кеткен бирөөнүн аманатты кыянат кылган, ошол маселелерди, көйгөй маселелерди, бирөө сизди уруп койгон, тээп койгон ушулорду, жамандыктарды, жеке бизге дагы мисалы үчүн жолдорубузга арыктарды казып коюшат, таштарды ыргытышат, тикендерди тосуп коюшат, көйгөй маселелерди көп кылып проблема, айтор мындай маселелерди көп кылышат. Ошондой нерселерди ойлоп өзүңүзгө сыгып, депрессия, стресс абалга алып келиш үчүн бул дүйнөдө бардык мүмкүнчүлүктөр табылат. Чындыгында. Келечекте үй салыш керек, машина салыш керек, кызымды кимге берем, баламды кимге үйлөймүн, кантип үй саламын,
балам ким менен жүрөт экен, кандай жүрөт экен. Айтор мындай нерселерди ойлоп өзүңүзгө депресс, стресс, ой, кайгы алып келиш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр табылат. Бирок эмне үчүн сиз ушул нерселерди ойлой беришиңиз керек? Башка жакшы ойлой турган нерселериңиз дагы көп го. Жакшы нерселерди ойлош үчүн дагы намаз жардам берет да бизге. Намаздан артык жардам бере турган эч нерсе жок. Намаз сизди сактап калат, намаз сизден куткарат, намаз сизди ошол батып кеткен эң капкараңгы кудуктун эң чуңкур жерине түшүп кеткен көңүлүңүздү кайра гүлдөрдүн, жыпар жытуу гүлдөрдүн, роза гүлдөрдүн, кыпкызыл аппак гүлдөрдүн ичине көтөрүп алып келе турган, көңүлүңүздү көтөрө турган бул намаз гана болуп эсептелет. Ошондуктан намазга маани беришиңиз керек. Бул сахабалар намаз менен рахат алат эле, намаз менен сурайт эле бардык нерсесин. Ошол Урва ибн Зубайрдын экинчи бир бөлүк кыссасы, хикаясы, окуясы. Биринчи көйгөй маселе бутуна келдиби? Экинчиси баласына, үй бүлөсүнө келди. Үй бүлөсүнөн 2 баласы бар. Чоң балаңыз там башынан түшүп кетип каза болду. Урва деген учурда Урва ибн Зубайр эмне деди? Шымалжалы эртег алып кеттиң. Ачууну ачуу жеңет деген жок, же арак ичип кеткен жок, же алкогол ичип кеткен жок, же тамеки тартып, ошол тамеки неме кылат, сыгылганды чегемин деп тамеки тартып кеткен жок, же бир ошол учурдун бир жаман нерселердин кылган жок, же сөгүнгөн жок, бакырган жок. Жок, не деди? Эмне деди? Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Биз Аллахтыкыбыз, Аллахка кайра кайтуучубуз деди. Андан кийин эмне деди? Намаз окуган адамдар да булар. Чыныгы берилүү менен намаз окуган адамдар. Бул айтты: Аллахым, мага 2 uu перзентти бердиң. 2 перзентти берип, бирисин алдың, бирисин калтырдың. 2 бут бердиң. 2 бут берип, бирөөсүн алдың, бирөөсүн калтырдың. Алганыңа дагы шүгүр, калтырганыңа дагы шүгүр дейт. Я Раббым. Алганыңа да, калтырганыңа да шүгүр. Бирок жорол жолдошторумду, сахабаларды күбө кылып, сага ант ичип касам ичип айтамын: Я Раббым, Аллахым, бул буттар менен сен нааразы болгон күнөө көчөсүнө бир дагы баскан эмесмин дейт. Бүгүн ким ушинтип айта алат? Күнөө көчөсүнө, күнөө жолго, гүнохтун көчөлөрүнө бир дагы баскан эмесмин деп касам ичип атат. Бүгүн ушинтип айткандар бар, ким айта алат? Чындыгында эмнеге күнөө көчөлөрүнө баскан эмес? Себеби окуган намазын карасаңыз, окуган намазын карап туруп эле билсеңиз болот да, бул анык баскан эмес күнөө көчөсүнө. Эмнеге? Себеби намаз жаман иштерден тосот, намаз күнөө иштерден тосот, арам иштерден тосот. Эгерде тоспой жатса, демек анын намазында кемчилик бар. Көңүл тартпайт ачыгы. Бир күнөө иш кылганга анын акыбетін ойлоо, рахаты аз, азабы түбөлүк да. Ачыгын айтканда, азабын түбөлүк тартасың. Рахаты 2 мүнөт, 5 мүнөт болушу мүмкүн, бирок азабы түбөлүк болот атпайбы? Чындыгында. Макул биз мусулман, ислам, шарият жактан алып карабайлы. Мындай адамгерчилик жактан эле, мындай жөнөкөй адам болуп карайлы да, биздин жашообуз эң жакшы да, мусулмандардыкы. Макул биз алардын көз карашында ушундай да, акырет жок. Акырет жок болгон тагдырда дагы биз баары унутуп атпайбызбы? Бул жашоодо таза жашап атабыз, тыкан жашап атабыз, өзүбүзгө бек жашап атабыз, арам жебей атабыз. Бул бардык ден соолук жактан, медицина бүт бардык жактан бизге таза жана пайда. Ошондо дагы биз утуп атабыз баарыбир. Эгер буну ушундай оюнга салыштыра турган болсок. Намаз бардык нерсеге жеткизет, урматтуу мусулман бир тууганым. Намаз бардык нерсеге жеткизет, бардык ийгиликке жеткизет. Себеп намазды кечиктирип, ар дайым кечиктирип окуган адам ар бир иши кечигишиге даяр туруш керек. Кечиге берет башка жакшы иштерди дагы. Намазды маанисиз караган адам, маанисиз карап, кээде калтырып, кээде окуп, кээде окубаган адамдар дагы бар. Эгерде ошондой адамдар болсо, ошондой аялдар болсо, ошондой кыздар болсо, ошондой эркектер болсо, алардын дагы жашоосу маанисиз.
Чындыгында намазга маани бербесең, жашооң дагы маанисиз да. Урматтуу мусамир тууганым, бизди сактап кала турган, бизди бардык койгон маселелерден чыгарып кете турган, бир туз сураса дагы Кудайдан намаз окуп туруп сураган адамдар бар да, мисалы үчүн. Бул бүгүнкү күндө дагы бар. Азыр биз орозо айдабыз, орозо айында күн сайын бир аял балдарын тизип алып, Аллахым бизге үй бер, үй берсең, үйдүн алдында бир фанталары, суу чыкмай көлмөлөрү болсун деп дуа кыла берет экен. Күйөөс көрүп алып үстүнөн күлүп, эми биз Сауд Арабия, араб өлкөлөрүндө болсок, суу жетишпесе бизде үй сураганың макул, үйгө эми макул, бирок суулары, фанталары менен, көлмөлөрү менен сураганың эмне дегени деп баягы аялдын үстүнөн күлө берет экен да. Күнөрдөн бир күн эркек намаз окуп, намаздан чыгып, жолдо кете жатса, бир адам аны байкап калып, алдына чакырып, үстүнөн кийингендери башкача, ошол учурдун заманбап сарпайларын кийген адам. Мечиттен ким биринчи чыкса, менин ниетим бар эле, бир үй белек кылайын дедим эле. Себеп эмнеге? Биринчи чыккан адам сизсиз. Ушундай ниет койгом. Хайыр ихсаным, өзүмдүн жардамым болсун деген максатта. Менде үй көп, байымын, акчам көп, башкам көп. Ошондуктан сизге жардам берейин. Бул үй сизге деп үйдү көрсөтөт. Үй өтө жакшы, бирок көлмөсү фонтаны жок экен. Сүйүнүп кубанган апалда аялга жеткизет. Аялы күн сайын дуа кылат эле, аялы күн сайын дуа кылып бата кылат эле, Кудайдан сурайт эле. Ошондо аялы күйөөсүнүн үстүнөн күлгөн сөздөрү, күйөөсү эми кичине жер карап калды. Анан аял ойлонуп калды. Биз күн сайын дуа кылат элек. Күн сайын дуа кылган учурда үй деп сурап, анан алдыда көлмөлөрү, фанталары менен сурайт элек. Үйгө берилди, бирок эмнеге Аллахым ушул фанта көлмөлөрү берилбей калды? Күйөөсүн жетелеп, бир дамланын алдыга барып ушул маселени чечели деп сурайды деп, дамланын алдыга мечитке кирет экен дагы. Дамлага айтса, үйүңүз каякта дейт экен. Үйүм мечиттин алдында. Анда мечит ошол дарыя, көлмө, фанта деп эсептелинет дейт да. Себеби эмнеге деген учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыдыр бир адамдын үйүнүн астынан дарыя болсо, дарыяда 5 жолу жуунса, күн сайын анын денесинде кир калбайт, албетте калбайт. 5 убак намаз окуган адам да ушул сыяктуу. Силердин үйүңөрдөгү алдагы мечит 1000 дарыя, 1000 тынч океан, 1000 көлмөдөн дагы жакшыраак дейт молдо имам. Бир башкача хикматтуу даражада Аллах Таала анын дарыядан дагы күчтүүрөөк эселентип бере турган белектерди берип койду да. Ооба, урматтуу мусулман тууганым, дуалар, тилектер кабыл болгон айдабыз. Дуаларды көбөйтөйлү. Тилектерди көбөйтөйлү. Аллах Таала бербей койгондон албетте кээде биз кээ бир нерселерге ойлонуп калабыз. Эмне болуп жатат экен, намазым кандай болуп атат экен, намаздагы кемчиликтерим кандай болуп атат экен. Бисмилланы билсеңиз да окуй беришиңиз керек да, Кудайга жалынып. Мисалы үчүн орозо кармагандар бар, бирок намаз окубайт. Тесбih тарткандар бар, бирок намаз окубайт. Тесбih эле тартып жүрө берейин дейт да. Намаздын рахатын билбейт. Ал тесбиһтин рахатын билип алып, тесбih эле тартып жүрөт да. Эгер намаздыкын билсе, анда бир уру жигит бар экен да. Уру жигит бар экен. Күнөрдөн бир күн урдаган эч бир жер калбастан бир мечитке дагы кирип көрөйүн, мечитте не бар экен деп. Мечит кулуп турат. Эмес кулуп турганына байланыштуу дуалдан, забордон аттап түшөйүн деп аттап түшүп мечитти кыдыра баштайт экен. Мечитте урдай турганда эле эчтеке жок. Ошол учурда ошол айылдын, ошол жердин падышасы өтө көптөн бери ойлонуп жүрөт экен, кандай кылып кызыма күйөө тапсам,
өмүрлүк жолдош таап берсем менин красавчик күйөө балам каякта экен деп ойлонуп күйөө бала таппай жүрөт экен да өзүнө. Ооба бийлик байлык болгондон кийин өтө көп байлар келет, башкалар келет, бирок имандуу, хидаяттуусу табыш, көзгө көрүнүшү өтө кыйын го. Анан бул вазирин чакырып барып таап келчи мечитте ким намаз окуп бардык келип уктап жаткан учурда дагы иманы тургузуп, иманы намаз окуп жаткан жигиттерден бар бекен деп. Бул дагы эки ахырына эки жоокерди алып алып вазири мешитке барат экен. Дарбаза күлүш турат, кулуп турат. Мешиттин дарбазасы, эшиги кулуп турат. Акырын ачып, чакыртырып, керектүү адамдарды чакыртырып, ачтырып мешитке кирет экен. Кирген учурда эшик ачылганын байкап калган ууру дароо ошол жердеги мени байкап сезип калышты окшойт, мени кармаганы келишти окшойт деген ойдо китептерди ошол издеп аткан нерселерин жаап жашырып дароо намазды баштап жиберет экен. Мешит ичине киришет. Вазир кирип караса, жоокерлер караса, бир адам, бир жигит намаз окуп жатат. Бул байкуш мени кармап кетпесин деп өтө намазды катуу окушту баштайт, намазды бүтүрөт, ассаламу алейкум ва рахматулла, дароо намазын кайрап баштайт. Булар болсо, охо, бул мынчалык таква болбосо, мынчалык намазын күчтүү окубаса деп рүкүдө саждада турганда дагы жарым саат турат да. Өттө ыйлап, Кудайым ушул уурулукту баша кылбайм деп өттө катуу дуа кылып, Аллахым ушу кайталамайт башка деп өтө дуа кылат да, өзгөчө бир дуа кылып, саждадагы Кудайым өзүң кечир деп жатып алып ыйлап, башка кылбайм деп. Булар болсо артта туруп алып, ушундай таква жигит, ушундай ыйлап намаз окуган адамды биринчи жолу көрүшүм, чын жүрөктөн ибадат кылган адам ушул экен деп вазирлер артта турат. Анан намаз эч бүтпөгөндөн кийин вазири карап туруп, азыр бул намазды бүтүрүшү менен, ассаламу алейкум деши менен колдон кармабасак болбойт. Бул дагы намаз окуп, бизди таң аткы чейин кармап калат окшойт бул. Ошондуктан азыр буну кармайсыңар дейт. Анан намаз бүткөндөн кийин эле жоокерлери кармап падышага алып барат экен. Падышага алып барып, падышага вазири, ишеничтүү вазири өтө мактагандан кийин падыша дагы макулдап, кызымды сага берейин, жарым салтанатым сеники деген учурда баягы жигит, Аллахым калп эле уурулуктан коркуп, калп окуган намазым үчүн ушундай сыйлыктарды, белектерди берсең, падышачылыкты берип койгон болсоң, акыреттеги сыйлык кандай болду экен? Чыныгы намаз окуганымда буга чейин иман ыхлас менен чындап намаз окусам, кандай сыйлыктарды берет элең дейт да. Урматтуу мекендешим, чындыгында биз намаз менен көп нерсеге жетишебиз. Муну көп адам байкабайт. Өзү билбеген абалда көп нерсеге жетип калат адам намаз аркылуу. Карасаңыз, жөнөкөй формасында дагы, кийиминде дагы таза, бир башкача да. Намаз окуган адам баары бир башкача. Намаз окуган адам бир эле көзгө ташталат. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Шайтан эми ар кимди азгыра бербейт да. Шайтан дагы бош эмес азыр. Шайтан ар кимди азгыра бербейт. Шайтан кимди азгырат? Шайтан эми намаз окуйм деп аракет кылып, иманды үйрөнөм, Куранды үйрөнөм деп намаз окушту эми баштаган адамдарга келип жабышат. Алкашты азгырбайт шайтан. Себеби ал арагы менен чогуу да. Ага убактысын кетирип отурбайт ага барып. Себеби ал күн сайын программа болуп калган аныкы. Күн сайын программасы бир ичет, жатат, айвандан айырмасы жок жашоосунда жашай берет ал. Ага шайтан барып убактысын кетирип отурбайт. Шайтан кимге келет? Ал эми намаз окуп, намазга аракет кылып жаткан адамдарга келет да. Ошондой экен, биз сөздүн башында болгон өзүбүзгө дагы жакшылыкты каалай бербестен башкаларга дагы жакшылык каалашыбыз керек. Урматтуу мекендешим, аялыбыз намаз окусун, эже карындаштарыбыз, үй бүлөдөгү бир туугандарыбыз намаз окусун. Чындыгында мусулман, сиз башкаларга үлгү болушуңуз керек да. Жеткиришиңиз керек ушул нерсени. Себеби сиз билесиз, сиз билгенди алар билбейт да. Билдирбегениңиз үчүн сиз жооп берип каласыз акыретте.
айтпаганыңыз үчүн, дебегениңиз үчүн. Ал келбесе макул, бирок сиз жеткизиңиз колун келишинче. Барып сөз менен эле эмес, кээде жардам берип кой десе жүгүн көтөрүшүп коюңуз. Кээде болсо саламды өзгөчө берип коюңуз. Чындыгында да сөз менен эле эмес, кыймыл аракетиңиз менен да жеткирүүгө аракет кылыңыз. Бул намаз окуйт да, ошон үчүн ушундай красавчик. Бул намаз окуйт да, ошон үчүн жакшы адам. Бул намаз окуйт, ошондуктан деген сөздөр кош айтылат. Эгерде сиз чындап жүргөнүңүз, турганыңыз намазыңызга дал келсе. Урматтуу мекендешим, бүгүнкү намаз тууралуу сухбетибиз ушулардан ибарат болгон болчу. Ажыраткан убактыңызга ыраазы болуңуз, ден соолукта болуңуз. Аллах Таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Аллах эч качан адаштырбасын. Бөлгөн убактыңызга ыраазы болуңуз. Ассаламу алейкум.